Дүйнөдөгү эң сейрек кездешкен жаныбарлар. Дүйнөдөгү эң сейрек кездешкен жаныбарлар тууралуу айта турган болсок, алардын келбеттери жана өзгөчө жашоо мүнөзүн карап, табияттын аларга тартуулган касиеттүү берешендигине баа бербей кое албайсың. Төмөндө сөз кыла турган жаныбарлар тууралуу айта турган болсок, өзгөчө көрүнүшкө, дене түзүлүшкө ээ болгон жаныбарлардын кай бири дүйнөнүн ар кайсы аймактарында жашайт. Антсе да алардын кээ бири жоголуп кетүү коркунучунда турат. Ал жаныбарларды сиздер экрандан гана көрө аласыздар. Анда биздин планетада эң сейрек кездешкен жаныбарлар тууралуу кеп козгойбуз. Аксолотль балыгы. Бул балык личинкалар түркүмүнө кирет. Ал эми личинкалар метаморфоздук өзгөрүүгө дуушар болбойт. Алар чоңойгон кезде суу астында дем алууга жөндөмдүү бакалоорлору өскөндүктөн суу астында жүрө алат. Аксолотль балыгынын өзгөчөлүгүнө токтоло турган болсок, бул балыктын кошумча кол бут өстүрө алгандыгында. Бул гана эмес, ал керек десе, денесинин дээрлик жартысынан айрылган кезде да калыбына келүүгө, кыр арка, ат үгүл мээсинин жартысында өстүрүүгө дарамети жетет. Ай. Бул келемишке окшогон жандык түнкүсүн жойлоп жүргөндүктөн кадимки коркунучтуу жомоктогу жырткычтарга окшоп кетет. Ал Мадагаскардын чыгыш жана түндүк тарабында жашайт. Дарактарда жашап, куйругунун учуна чейин жүн басып турат. Ал курт кумурскалар менен азыктанат. Бир караганда аны чоң нерселер менен тамактанат деп ойлойсуң. Салмагы 2,5 килге барса, узундугу 30 сантиметрге чейин жетет. Бул жандыктар өтө аз болгондуктан аларды колдун манжалары менен саноого болот. Ай жаныбары тууралуу маалыматтар кийинки кездерде гана маалым болгон. Көлөмдүү изопод. Бул жандык бир караганда гигант макрели же Колорадо коңузуна окшоп кетет. Көлөмү 37 сантиметрге чейин жетет. Ал эми салмагы 2 килге чейин жетет. Бул жандыктар 2000 метр тереңдиктеги суу астында жашайт. Изоподдор суу астында бир мүнөздө жашоо кечирип, ар кандай калдыктар менен азыктанышат. Тагыраак өлгөн балыктардын, кальмарлардын жана башка суу жаныбарларынын калдыктары менен тамактанат. Алар тамак жебестен узак убакытка дейре жашай алышат. Мисалы 8 жумадай тамактанбастан өмүр кечирет. Сайгак. Бул жаныбарлар дүйнөдөгү эң байыркы жашоочулардын бири. Алар кадимки жүндүү мамонт, жолборстор менен замандаш болгон. Тагыраак алар мындан 250 000 жыл мурда эле жашап келишкен. Бул сайгактардын сөөктөрү археологиялык казуу жүргүзүү убагында табылгандыктан аларды өлүп жоголгон деп эсептеп келишкен. Бирок алардын азыркы кезде да жашоо кечирип жаткандыгы белгилүү болуп, андан улам дүйнө элине маалым болуп отурат. Австралия жылаан моюндуу ташбакасы. Бир караганда бул ташбаканын таш тонунун ичине бир жылаан кирип кеткендей көрүнөт. Бул ташбаканын моюну ушунчалык узун болгондуктан, ал панцирь таш тонуна моюнун толук батыра да албайт. Бирок ал коргонуу үчүн өзгөчө сасык жит чыгаруу менен кооптуу жырткычтардан коргоно алат. Көк балык тоту кушу. Бул өзгөчө көрүнүшкө ээ болгон балык дүйнөнүн ар кайсы өлкөлөрүндө деликатездик тамак үчүн керектелет. Полинезияда аны сыр менен кошо тартышат. Бул балык бир кезде падышалар азыгы деген атка да татыктуу болгон. Ал тоту куш балыктар түркүмүнө кирет. Бул кооз балык жырткычтардан коргонуу үчүн денесинен жылмышчаак зат бөлүп чыгарып турат. Жыйынтыгында ага кол салууга ашыккан жырткыч жылмакай балыктын жылмышчаактыгынан улам жей албайт. Эркектеринин чоңдугу 120 сантиметрге чейин жетет. Кызгылт калак балык. Бул балыктын өзгөчөлүгү анын канаттары кадимки аяктуу жандыктардай таканчык болуп бергендигинде. Бул балыкты алгач Австралия деңиз жээктеринен табышкан. Окумуштуулар бул балыктын 4 түрүн табышкан. Түтүк тиш. Бул жандыктарды Африкада ардвар деп аташат. Ал сөздү которо турган болсок, жер түртөр чочко деген маанини берет. Чындыгында эле бул жандыктар кадимки чочкого абдан окшоп кетет. Анын чочкодон айырмасы
тумшугу ушунчалык узун. Ошондой эле алардын кулагы коёндукундай эле бар. Дагы бир өзгөчөлүгү анын күчтүү куйруктары болуп эсептелет. Ал кенгурунукундай калың келет. Япон алп саламандрасы. Бүгүнкү күндө узундугу 160 сантиметрге, салмагы 180 килге жана 150 жылга дээри жашай алган саламандралар бир гана Япон аралдарында кездешет. Суматрандык кериктер. Бул кериктер түркүмүнө кирген жаныбарлардын арасынан эң кичинеси болуп эсептелет. Алардын узундугу 200дөн 280 сантиметрге чейин жетет. Ал эми бийиктиги 100дөн 150 сантиметрге чейин барат. Мындай кериктер 1000 кил салмакта болот. Пальма уурусу. Бул 9 аяктуу краб түркүмүнө кирген жандык. Анын байырлаган жери Тынч океандын батыш жээктери жана Инди океанынын жээктери болуп эсептелет. Башка крабтарга салыштырмалуу алар кургакта көбүрөөк жүрө алат. Алар көлөмдүү келгендиктен узуну 32 сантиметрге, салмагы 4 килге жетет. Ал тууралуу кокос жаңгагын кыпчууру менен чагат деген айын кептер айтылып кеткен. Изилдөөлөрдөн улам гана ал чагылып калган кокос жаңгактары менен гана азыктанары аныкталып отурат. Кокос жаңгактары алардын негизги азыгы болуп эсептелет. Андыктан аны пальма уурусу деп аташат. Илешме секирчек балык. Бул балык суу агымы бир тартылып, бир келип турган аймактарда болот. Ал гана эмес, балырлуу, саздак жерлерди да байырлайт. Алар көбүнчө таза суу менен деңиздин куймалуу аймактарын жактырышат. Көпчүлүк эл аларды жерде жашоочу балыктар катары кабыл алышат, бирок айтылган кептерде чындыктын үлүшү да бар. Жылдыз тумшук. Бул кемирүүчү жандыктардын түркүмүнө кирет. Анын өзгөчөлүгү айтылгандай эле жылдыздын түрпөтүн берип турган тумшугунда. Тумшугунда 22 манжалуу тинтүрлөр жайгашып, алдыңкы буттары балтанын түрпөтүн берип турат. Анын түрпөтүнүн өзгөчөлүгү ал Европа кротуна окшоп кетет. Чөп жегич дракула. Бул жарганат түркүмүнө кирген жандык Түштүк Америка аймактарын мекендейт. Кызыгы бул жарганаттар чөп менен азыктангандыгында. Фенек түлкүсү. Бул жаныбарлар түлкү түркүмүнө кирет. Алар кадимки түлкүлөргө караганда кичирээк келип, 50 сантиметр узундукта болот. Салмагы болсо 2 килге барат. Кызыгы алардын кулактары чыныгы түлкүнүкүнө караганда 2 эсе узун болот. Бул жаныбарлар ысык чөлдүү аймактарды мекендегендиктен аптаптуу аймактын аба ырайына ылайыкташып калган. Алар кемирүүчү майда жандыктар менен азыктанышат. Мындан сырткары алар чымчыктардын жумурткалары менен да тамактанышат. Панагалин. Бул zoo темир кийип тургандай көрүнгөн кемирүүчү жаныбардын аты панагалин деп аталат. Ал чопкуттуу кемирүүчүлөрдүн түркүмүнө кирет. Анын денесинин сырты мүйүз сымал сөөк катмар менен капталган. Коркунуч жаралган кезде ал тоголоктонуп, топтой абалга келет. Мындай кырдаалда ага бир да жырткыч кол сала албайт. Бирок ал көпчүлүк учурда коргонууга деле ашыкпайт. Болгону жолборс же кабыландар кол салаарда ушундай тоголоктошкон абалга келет. Мындан сырткары ал сасык жыт чыгарып жиберет. Ал курт кумурскалар менен азыктанат. Денеси кычышкан кезде ал кумурскалардын уюгуна оонайт. Жыйынтыгында кумурскалардын тиштөөсү анын кычышкан жерин басат. Нарвал. Жалгыз мүйүздүү жылкы бул байыркы болмуш жомоктордо айтылып келгенин баары билишет. Ал эми табиятта мындай жалгыз мүйүзгө ээ болгон жаныбарлар да бар. Ал деңизде сүзгөн нарвал балыгы болуп эсептелет. Нарвал кызыл китепке киргизилген. Анын денесинин узундугу 4,5 метрге барат. Кебетеси кадимки белуга балыгына окшоп кетет. Анын тумшугундагы мүйүздүн узундугу бери дегенде 3 метрге жетет. Анын бул мүйүзүндө көптөгөн нерв клеткалары жайгашкандыктан ар кандай маалыматтарды кабыл алат. Мисалы азык болуучу балыктардын кайда экендигин, кеменин кайда келатканын жана кыштын күнү деңиздин үстүнө муз тоңгон кезде аба кычкылын кайдан алуу керектигин билет.
Филиппин долгопяты. Бул жандыктар бак башында жашап, ар кандай корт кумурскалар менен азыктанышат. Анын өзгөчөлүгү тулку боюн токтотуп, башын 180 градус артка бура алгандыгында. Бул маймыл түркүмүнө кирген жандыктын көздөрү абдан чоң болот. Ошондой эле ал кичине болуп, айнектей бакырайган көзү менен адамды өзүнө тартып турат. Лемур. Бул жаныбар да чоң көздүн ээси болгондуктан мыкты көрүү жөндөмдүүлүгүнө ээ. Ал түнкү жашоо образын өткөрөт. Күндүзү болсо уйкунун үстүндө гана болушат. Бул да маймылдар түркүмүнө киргендиктен дарак башын мекендеп, ар кандай майда жандыктар жана өсүмдүктөр менен азыктанышат. Падыша кунасы. Бул өзгөчө тумшукка ээ болгон куш Борбордук Африка өлкөлөрүн мекендейт. Орточо боюнун бийиктиги 1 метрден 1 метр 20 сантиметрге чейин жетет. Канатынын кеңдиги 2-2,5 метрге барат. Ал саздуу аймактарда жашайт. Ангор коёну. Бул коён үй жаныбарына кирет. Анын орточо чоңдугу 78 сантиметрге барат. Анын өзгөчөлүгү көрүнүп тургандай эле денесин бүтүндөй узун жүн басып турат. Анын жүн баскан денесин карап тирүү экенине деле ишенбей кетесиң. Бул коёндун жүнүн алып байпак түйө турган болсоң, бүтүндөй үй бүлө мүчөсүнө жетчүдөй. Аксолотль балыгы. Бул балыкты карап отурсаң жомоктогу бир жандыктарга окшоп кетет. Ал сууда жашап, денесинин узундугу 20-25 сантиметрге жетет. Жашаган жери Мексиканын тоолуу аймактарындагы суулар. Кахао. Бул өзгөчө мурунга ээ болгон маймыл Бранео аймагын мекендейт. Ал маймылдар түркүмүндөгү мартышка тобуна кирет. Кахао деген атка ататышына анын мурду себепкер болгон. Бул маймылдын мурду эмнеге чоң болуп калгандыгы тууралуу изилдөөчүлөр ар кандай корутундуларды чыгарып келишет. Антсе да ал үй күшүүдө чоң мааниге ээ экендиги талашсыз. Чоң кахао маймылынын көлөмү 72 сантиметрге барат. Ал эми салмагы 17-18 килге жетет. Алар сууда сүзүүдө абдан адис болушат. Кахао суу астында сүзүү менен бери дегенде 20-30 метрде кургакка чыкпастан сүзүп өтө алат. Кумурска жегич. Мына бул мамалакка окшогон жаныбарды сиздер таанысаңыздар керек. Анын көрүнүшү экзотикалык тулкуга басым жасалган. Анын өзгөчөлүгү узун тумшук жана тумшугунун учундагы кичине оозу көзгө урунат. Мындан сырткары анын узун куйругу тооз кушундай эле бар. Узун тумшугунун ичинде тилинин узундугу болсо 60 сантиметрге дейре жетет. Бул тил дүйнөдөгү эң узун тил деп эсептелет. Которгон жана текстин окуган Токтосун Жакупов, монтаждаган Токтосун Жакупов.